Болды эми буттарды жасайбыз. Узакбай 5-класстан бери чоподон түрдүү буюмдарды жасайт. Бала кезинен анын пластилинден жаныбарларды жасаганын көргөн атасы атайын ушул иримге алып келген. 2 жылда ал көптү үйрөндү. Айтымында эгер кызыгуу болсо, анда чопо менен иштөөдө эч кандай оорчулук болбойт. Кол ийилчээ келип, эпчил болушу керек. Эгер ыгы келбесе, анда канча аракет кылбасын ойлогон буюму оңойчулук менен жасалбай жүдөшү мүмкүн. Учурда досу менен жылкы жасап башташкан, буга чейин экөөнүн бирге даярдаган жаныбарлардын түрдүү коллекциясы бар. Агайым мага ушу чополайдан иштегенди үйрөттү. Да мындан тышкары жыгачтан да иштегенге кызыгам, бирок кыйын экен алып кетиш. Бирок Кудай буйруса аны ям үйрөнөбүз. Башка кесип тандасам да бул өнөрүмдү таштабайм эч качан. Пластилинден болсун да жасап жүрөм. Мен мурун нерде чоң балдар жасап атканда көрүп кызыкчы элем жасап аткан. Анан үйдөн пластилин менен көп жасачу элем. Көп жасагам, бияка келип 5-класстан баштап жасап баштадым. Кыргыздын жигиттери аттын үстүнөн кылычын айзагырып отурат. Ошолорду көп жасайм да. Адамдарды деле жасайм, бирок эмгектеримде көп эле нерсе бар, көбүн жасагам. Ал эми скульпторлуктун эң татаал жанрынын бирин тандаган Тилек эстелик жасоого кызыгат. Анын аракетин байкаган агайы чопо менен иштөөдө өзгөчө жолдорун үйрөтө баштаган. Эми гана иримге келгендиктен жакында ташты чегүү менен белгилүү инсандардын сүрөтүн тартууга кызыктар. Бул ошо ооздарын, мурдуларын үйрөтүп, ошо ката жерлерин оңдоп үйрөтөт. Жакшы жасап ошо окшоштуруп жасагандарын, адам жасагандарын, ат жасаткандарын үйрөнгүм келет. Иримге балдардын көпчүлүгү кызыгуу менен келгендер. Ал эми айрымдары жаңы технологияда иштөөнү башкача айтканда жаш ойлоп табуучулар түзөт. Бирок ар бирине талантына карап, алардын ою менен болууга мугалим да кызыктар. Сен кармап жүрсүң. Мектеп программасынан сырткары иримде балдар этап менен окутулат. Алгач чопо менен иштөө, андан кийин жыгач усталык, ташка чегип сүрөт тартуу, темир устачылык баары биригип онго жакын түрдүү кесип ээлери даярдалып чыгат. Алардын жасаган эмгектери атайын бурча ачылып сакталган. Мында кеминде 1000ге жакын түрдүү буюмдардын коллекциясы сакталган. Балдар менен иштөө мен үчүн рахат. Себеби мен үйдө ушу сөз мектепке келип балдарга жолукпасам, анда мен уже бир нерсени жоготкондой болуп калам да. Ошон үчүн мен балдар менен иштеген өтө жагат. Эми өмүрүмдүн акырына чейин ушул кесип менен дагы балдарды көбүрөөк тарбиялап, көбүрөөк кызыктырып, анан кийин мен да анан кээ ошо областка барганда эжекелер айтат да, агай балдар келбей атат, эмне кылабыз, телефон кетип калып атат. Да менде ондой болбойт. Менде наоборот пополнение көп. Азыр менде группада 10 бала болуп турган болсо, сөз 20 бала бар да. Мындардын көбү деле тизмеде жок балдар. А бирок өздөрү келет, мен ошого багыт берем, ошодон рахат алам да. Ирим балдардын чыгармачылык борборун колдоосунда ачылган. Бир гана Чалма айыл аймагындагы мектеп окуучулары эмес, башка айылдардан да келишет. Балдар ар түрдүү сынактарга катышып, жеңүүчүлөр республикалык сынакка жолдомо алгандар да бар. Алар жакында өтүүчү чоң сынакка катышууга даярданып жатышат. Буга чейин 4 окуучу биринчиликти алып келишкен. Айжаңыл Турдумаматова, Нурбол Талантбек уулу, ЛТР, Каракулжа району.